Мен бул сот адилеттиги боюнча кеңештин курамындагы адамдар отурасыздар да, мүчөлөрү, туурабы? Кандидаттан тышкары бир жакта. Алмаз Акунжанович. Сурооңузду кайталап коесузбу? Сот адилеттин курамындагы кеңештин мүчөлөрү отурасыздар бир жакта, Сиз кандидатсыз, бир жакта мүчөлөрү. Элвира Жаргалбековна, мен дагы жолу тааныштырып коеюн мында. Жунушбаев Кыдык Карыбаевчу судьялар кеңешинин төрагасы. Андан кийин чакырылгандар Шабданбеков Тимур Маратович улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары. Андан кийин үчүнчүсүн билесиздер, бул Коңкобаева Үмүткан Ургазиевна башкы прокурордун орун басары. Туура. Эми ушул мен сот иштерине тиешелүү бир маселени көтөрөт элем да. Кандидат сизге дагы алкы жерде отурган конокторго дагычы мына Токмокто эми мага жарандар жазып атышат да. Токмокто жакында эле бир тууганын зордуктайм деп ызы чуу болбоду беле? Ошол ызы чууда бир тууган сиңдисине карындашына болушкан мырзаны деген 3 жылга соттоп салыптыр да, эми сотторубузчу. Убийство в состоянии аффекта. Ошол окуяны билесиздерби? Уктуңуздар беле? Андай окуяны уккан жокпуз. Ошондой иш караганда баары жазылып, анан апелляциялык тартипте, кассациялык тартипте жогорку сотко чейин келет да. Ошондо баа берилет. Алар Түшүнүп атам да, мен бир пикиримди мен түшүнөм. Биз сотторго жогорку кеңеш депутаттары аралаша албайбыз сот иштерине. Бизге канча жарандар кайрылат. Бирок деген именно бүгүн деген сот адилеттиги боюнча кеңеш чогулат экен, сиздерге келет экен. Ушул маселени сурап айтып койгулачы дейт да. Коомдо деген эми судьяларга, сотко, жалпы системага деген ар кандай ой пикирлер болот да. Анан деген ушундай бир тууганына болушуп, карындашына болушуп, аян ошол бир тууганын карындашын зордуктайм, өлтүрөм деп коркуткан адамды состояние аффекта, эмоция калдырылабы, состояние аффекта, убийство по неосторожности, состояние аффекта деп ошол статья менен соттолуп кетет экен да, мына соттоштур жакында. Эми коомдо мындай суроо болуп атат да, зөөкүрлөр качып кетишет. Зөөкүрлөр да эчтекеден коркпойт. Бир же система правосудия иштебейт 100%. Анан биз туугандарыбызга, жакындарыбызга да болуша албай калат экенбиз да. Мен ойлойм, ушундай учурларда урматтуу кеңештин мүчөлөрү, урматтуу конечно, это следовательдер, тергөөчүлөр тактайт дейчи, бирок бул адам коомчулукка мындай зыянын келтирбей турган, угрозу не предоставляет да. Ушундай ситуацияларда коомдо мындай соттордун да репутациясы, мындай элдин астында дагы репутациясы бир топ жогоруламак. Все-таки можно было применить пробацию деп ойлойм да. Ушул учурду сиз укпаптырсыз, бирок мен ойлойм, азыр мен угуп аткан соттун кеңештин мүчөлөрү бар болуш керек, анан жалпы сот системасына аралашкан адамдар бар болуш керек. Ушундай учурларды мындай дыкандык менен карап, көңүл буруңуздарчы деп мен суранам да. Ошол ой пикирди айтып коюңуздар деп жарандар сурангандыктан айтып коеюн дедим да. Рахмат.